Даават боюнча. Дааватты эч ким тыйган жок. Даават боло берет. Ким дааватты тыйды деп атат? Болгону сөз болуп атат. Бай ар бир үйдү эшикти барып такылдатып, анан китеп таратып атышат. Мындайлар фактылар абдан көп болуп атат. Этаж үйлөргө барып туруп. Бизде дин тармагы, биз мисалы бир эле кыргызстандыкпыз да. 80ге жакын улут жашайбыз, бир 80% мусулмандарбыз. Ушул 80% мусулман биз 19га бөлүнүп жүрөбүз. Бир эле кыргыз бир 15 уюмга кирип алганбыз. 15 өзүнчө бир мындай вера деп коебуз го ишенимге. Хизбут тахрири бар, якын инкары бар, анан йогасы бар, дагы башка ушундайларга кирип кеткенбиз да. Анан ошон үчүн биз айтып атабыз, эшик такылдатып барбай, азыр эми 21-кылым. WhatsApp деген бар, ар бир айылда молдолор бар. Молдолор ар бир 5 группа болсо 5-өндө тең отурат. Биз молдолорго ошон үчүн демөөрчүлүк фондунан бир жылга айыл аймактын молдолоруна 233 бекен ушундай молдолорго 8000 сомдон зарплат берип атабыз азыр. Эми марттан баштап бүтүндөй өлкө боюнча молдолорго бере баштайбыз. Мечиттердин молдолоруна. Бул 4000. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Миңге жакын мечит. Ар бир айылда бирден, кээ бир айылда 2ден мечит бар. Муфтиятка караштуу киштүү. 8000 сомдон акча бере баштайбыз. Зарплат. Постоянный. Марттын аягынан баштап. Жылдын аягына барып, ар бир молдо 20 000 сомдун тегерегинде айлык акы алат. 20 000 сом дайыма айлык акы салып турат. Муну биз албетте мамлекеттик бюджеттен бөлгөн жокпуз, анткени дин менен мамлекет экөө эки бөлөк. Булактарын таптык, муфтий мырза менен да кеңешип, сүйлөшүп, азыр ушуну кылып атабыз. Анан бул башка өзүнүн булактан биз жөн гана жардам берип атабыз да, жардам берип. Анан ар бир мечитке баягы кайыр садага, анан кийин жыл сайын эме беребиз го, жана питир садага дагы бирдеке дегендер, баягы немеден, мүлктөн садага деп. Яшке салып коет, анан аны молдолор кечинде молда ачат, канча бар экени аны жерден эч ким билбейт. Канчасын муфтиятка жеткизет, канчасын өзү алат дегенде ал эми пендечиликте боло берет. Ар бир мечитте 4000 мечит болсо 4000 мечитте QR коду менен бизде электронный эме турат. Болот. Жакында ошонун баарын орнотуп бүтөбүз. Келип туруп эле телефон менен төлөйсүңөр, ал акча түздөн түз келип муфтияттын счетуна банкка түшүп калат. Бир тыйын эч жака кетпейт. Анан ошону муфтият менен аалымдар кеңеши каяка жумшашты өзүлөрү чечет. Бөлүп алабы, жетимдерге береби, же мечиттерди кармап турууга баягы мындай коммуналдык төлөмдөрүн төлөөгө жумшайбы, ошолор өзүлөрү чечет да. Мына бардыгын ушундай порядокко келтирип атабыз. Анан эми молдокелер дагы баягы 20 000ден зарплата алып аткандан кийин иштеш керек да. Бул молдокелер иштеш керек. Ошол туура эмес багытка кетип калгандардын баарын ай беркел деп чакырып алып, акырын мечитке чогултуп алып, топтоп алып туруп, беседа кылып, баягы менен маек куруп, анан тартыш керек да. Биз мамлекет бул проблема менен күрөшүп бүтө албайбыз. Мисалы хизбут тахрирлерди камап атат, мына укук коргоочулар, сен туура эмес китепти таратып атат. Отчет катары чыгаруудам $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 00 70 84 эмбак номери Махабат бу деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп Эмбанкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол Эмбанкка өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өзү донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызымдай көрүп которуп жаткан инсандарга экеселеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Отасың туура эмес баракча таратып жүрөсүң деп. Чынында туура эмес. Биздин динге туура келбеген өзлөрүнүн баягы башка агымга кошулуп алган китептерин таратып атпайбы? Үйлөргө барып такылдатып, эшигине илип кетип жок болсо ушундай. Ошон үчүн айтып атабыз да, атак даават жоюлбайт. Даават базарда айтсын, өлүм житимде айтсын, тойлордо айтсын, мечиттерге чогултуп алып айтсын. Соцсеттерден баарын эле угуп атпайбызбы? Соцсеттерде айтса болот. Анан баягы такылдап атып барып турганын айткан эффективдүү болот дейт. Эгерде көкүрөгүндө жок болсо, такылдатып барып сыртынан ошо 1 саат айтып отурбай, үйүнө суткалап конуп түнөп айтсаң дагы көкүрөгүндө жок болсо ал баары бир тартылбайт ал адам. Так, Жолдошов, Туйгун Жолдошевич, Баткен облусу дейт, Самаркандек. Ассаламу алейкум. Ушул видеону полный группаларга таратып коелучу сурайчы. Мына эми бийликке келерде место талашарда тим эле өлгөн атаңарды тилтип берем дегичекти жаныңарды жейсиңер. Мына Акжардын свети эмнеге эле постоянно эле ушу башка конуштардан айырмаланып свети өзгөчөт. Эмнеге мындай болот? Бир кичине көңүлү берип карап койгула да. Тиги место аңарга келерде тим эле бир жыргатабыз келесиңер го. Мына Акжарда көбүнчө эле карапайым эл жашайбыз. Мектеп жок. Караңгыда кар баласында балдарыбыз көрүнгөн мектептерге окуп келет. Келсе мына свет жок. Биз деле бизге деле адам катары бир көңүл берип койгулачы. Бир ойноштон толгон адамдай кылдыңар го, мукураттыңар го. Неге мындай свет жок? Башка конуштарда баардыгында эле бар. Ушу Акжарда эле кашайтып свет жок. Мемлекет президент орун бирөө эле. Так. Бүгүнкү күндө урматтуу президент Садыр Кожоевич иштеп атат. Жана ошол эгемендик алганыбыздан бери президенттердин арасынан мен ойлоймун эң мындай бир результативный удачный иштеген президенттердин бири болуп атат. Так. Эки жылдан кийин боло турган президенттик шайлоого мен ойлоймун урматтуу президент Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичти колдоп чыгам. Ор көтөрбөй муздак сууга кол салбай калдым. Гүлжайна Атаканова Сереп ТВ YouTube каналына курган маегинде күйөөңүздү эмне үчүн ачыктабайсыз деген суроого жооп берди. Кудулайым Жолдошу жеке жашоону ачыктоону туура көрбөй турганын түшүндүргөн. Күйөөсүнүн пикири менен өзү да макул экенин белгилеп, чынында ачыктоонун кимге пайда кызыгы бар деген. Атаканова учурда турмуштун жоопкерчилигин күйөөсүнө артып, өзүн бактылуу аял сезип жашап жатканын билдирген. Ал мурдагыдай оор көтөрбөй, муздак сууга кол салбай, түндөп күндөп унаа айдап жанды кыйнабай калганын кошумчалаган. Атаканова Жолдошу кичүү кызынын атасы экенин, кызын ханышадай чоңойтуп жатышканын да айткан.